1997 bir adamды өлтүрүп 10 жылдан ашуун түрмөдө отуруп чыгып, баягы өлтүргөн адамдын уулу кандайдыр бир абал жаралып, өлтүрүлгөн адамдын уулунан ажал табат. Эгер ушул жигит кылганын өч алуу деп карасак, бүгүнкү күндө шариятыбыз кандай баа берет? Жок. Өч алуу мындай болбойт. Өч алууну шарият ошо кимде өлтүрүлсө ошолордун колуна берген эмес. Ошол жерде бийлик өзүнүн колуна алган. Өчүңөрдү биз алып беребиз. Ошо самосуд болот. Бул буну өлтүрөт, бул буну өлтүрөт, токтобой бири-бирин кырат. Өч алуунун негизги максаты эмне? Валакум фил кысас хаят я улил албаб. Эй акылы барлар, акылы жокторго кайрылбай эле турабыз. Акылы барлар дейт Алла Таала. Өч алууда силерге жашоо бар дейт. Өч алуу адам өлтүрүүдө эмне бар дейт? Силерге жашоо, өлтүрүүдө жашоо болобу? Ошо кимди атайлап өлтүрдүбү? Ошол ага өлтүрүлүп берет, бардыгына сабак болот. Охо, эгерде бирөөнүн жанына кол сала турган болсоң, сенин акыбетиң ушу менен бүтөт. Деген, уже адамдар ушудан коркуп, токтоп, калгандарына жашоо берилет. Азыркындай эмес, өлтүрүп коюп, түрмөгө барып, кайра чыгып, дагы өлтүрүп коюп, түрмөгө барып, өлтүрүп коюп, психтеп кайра чыгып калып. Не адамдын жаны сага бекер болду? Ар кимдир өлтүрө берген, колуна кармата берген. Ошон үчүн иншалла бул жакта бардыгынан адам өлтүрүү ушуну токтотуу үчүн Алла субханала ва таала данышман, билүүчү мынандай кылып берген да. Ал бири-бирин өлтүргөнгө ал эсептелбей ал. Ал жакшы эмес ал.